здание тартчы бир. Мен өзүм да ушу жубо. Качак тырчы мындан бери көздөй келбейлик ошону басып келели. Оңой эле. Суроолор катуу болгондон мени кыйнап койбойсуң. Жаз жеңил эле. Бирок анча мынча суроо болгондон мен коркпойм, бирок ошондой болсо да. Сизден коркушат да. Сизден эч ким бермedi кайт. Неге? Ошондой болот. Менден эмнеге коркушат? Менден ушу мыйзамды бузгандар коркот. Ооба. Мыйзамсыз иштегендер коркот. Мыйзамды сыйлабагандар коркот менден, чын айткандачы. Мыйзамды сыйлап, мыйзам менен жашагандар, мамлекетке зыян келтирбегендер, мамлекеттин коомдун адеп ахлагын сактагандар менден коркпойт. Бул имарат биздин мамлекетибиздин, Кыргыз мамлекетинин өзүнүн мына 30 жыл дейбизби, 32 жыл болуп калды эгемендүүлүк алганыбыздан бери биз ошол Советтер Союзу маалында курулган эски улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына туруп келдик. Бул имарат символикалык жагынан дагы өтө чоң мааниге ээ. Себеби дегенде бул улуттук коопсуздук болбосо мамлекет болбойт. Мамлекетте сөзсүз түрдө улуттук коопсуздук сакталыш керек. Демек, биз ушул өзүбүздүн жаңы штаб-квартирага, борбордук аппаратыбыздын жаңы зданиеге, бүткүл эле территориядагы баардык ушул зданиелер курулуп, ремонттолуп, жаңы бүткөн зданиелер ушуларды жасап, башка өзүбүздүн граждандарга биринчи кезекте, өзүбүздүн атуулдарга биринчи кезекте, анан башка мамлекеттерге дагы айтып аткан чоң бир мындай сигналыбыз болот. Биз Кыргыз мамлекети катары, Кыргыз улуту катары, Кыргыз мамлекетинин мамлекеттик органдары катары толук бойдон калыптанып бүттүк деп айтсак болот да. Эми баардыгына эле кызык болуш керек. Жибек жолундагы сиздердин имарат эмнеге болуп пайдаланууга бериле же ошол жерде? Жибек жолундагы жанагы биздин Дзержинкадагы имаратыбыз, Дзержинка бульварынын имаратыбыз. Бул тарыхый имараттардан Советтер Союзу маалында ошол комитет государственной безопасности деп коет, ошогон курулган атайын имарат. Так. Бирок ошол имаратты мына биз 42 жыл ошону колдондук. 42 жыл колдондук. Көптөгөн муун ал жерден өсүп өттү. Бирок бизге акыркы маалдарда ал имарат тар болуп калды. Тар болуп калды. Ал имарат мына азыркы чакырыктарга, коркунучтарга, азыркы мындай кыйынчылыктарга, андан сырткары биздин мамлекетибиз да чоңойду, элибиз да көбөйдү, ушуга жооп бербей турган, талапка жооп бербей турган болуп калды да. Ошондуктан биз бул жака жаңы имарат кылып алып көчтүк. Чүктө эми кошумча эле бир кыстырма суроо берип коеюнчу. Азыркы учурда жанагы Баткендин аймагында чек ара зымдарын тартууда кайсыл этапка келип калды? Качан бүтүп калышы? Так, өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул Баткенде чек ара зымдарын мыйзамдуу качан тартат экенбиз деп эки көзүбүз төрт болчу. Ооба. Биз эле эмес, же мамлекеттик жетекчилер эле эмес, бүт элибиз, журтубуз, 7,5 элибиздин баардыгыбыз эртерээк эле зым тартсак экен, эртерээк эле чек араны бөлүп алсак экен деп үмүт кылышты. Мына ошол Алла Тааланын буйругу менен ошо үмүтүбүз ишке ашып атат. Биз чек араны тосмолорун, чек ара зымдарын деп коеюн, ошолорду чек арага тартуу иштерин баштаганбыз. Бүгүнкү күндө ошол иштерге 200дөн ашык адам ишке тартылган, көптөгөн техникалар тартылды. Президентибиз түздөн түз берген көрсөтмөсү негизинде ушул иштер аткарылып атат. Бүгүнкү күндө бүткөн чек ара зымдар тартылып бүткөн биздин ошо башталгандан бери тартылып бүткөн жумуштарыбыз бир 25 километрге барып калды. Мен ойлоймун, ушул быйылкы жылы күчүбүздү катуураак жумшасак, быйыл ушу бүтүп беребизго деген үмүттөмүн. Эгер быйыл бүтпөсөк, быйыл жылдан ачы бүтпөй калсак, анда жазга барып бүтөбүз буюрса. Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат, жолдош, Жаңы имаратыңар менен куттуктаймын. Ура! Ура!